Өзүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын адиси деп тааныштырган Таштан Түкиев 24 жылдан бери аталган ишканада иштейт. Ал ÖKMдин Ош шаарындагы башкармалыгында кызматкерлердин саны азайып, кабинеттер бош калганын айтып, башкы имаратты Бишкектен Ошко которуш керектигин билдирүүдө. Şöyle yani aytarım şu ministerstonu köçürüp gelsin. Başka hiç dersenin gerek yok. Ministerstonu köçürüp gelsin. Kançalagan vayiniler ketip atasır. İşten. Draçyaga. Kadınlar ketip atat. Saqtap kalış gerek alardı. Өлкөнүн түштүгүндө табигый кырсыктар көп катталат. Мындан улам Таштан Түкиев өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош шаарына которулса, элге жардам көрсөтүү жеңилдетилет деген пикирде. Сейсмический район бул. Ошонун үчүн МЧС şu yakta туруш керек. Себепте эч кайсы жерди суу алып жер көчкөн жок да, туурубу? Мен аны бөлбөймүн. Бирок мына жердин эмеси боюнча баягы жер көчкөнелер боюнча мына Ош, Жалал-Абад, Баткен областында көп болот. Айныкса Ош областында көп болот. Мына мисалы үчүн чоң алайда Черезден землетрясение болуп турат. 3 балл, 2 баллдан. Деген менен ÖKMдин Ош шаарындагы жетекчилиги бул ойлорду четке кагып, бардык адистер жетиштүү экенин айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Жалпысынан айтканда бул зданияда полностью занят да, мындай айткандачы. Эч кандай бош же болбосо бир ушул мамлекеттик имаратты жөн эле бош турат дегенден бул туура эмес маалымат. Анан ошол министерствону кайра Ошко көчүрүп келүү боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул жердеги ошол иштеп аткан структура, ошол аппарат азыркы өздүк курам, кызматкерлердин жетиштүү ошо түштүк боюнча иш алып барууга жетиштүү. Себеп бул жерде сельхоззащитанын башкы аппараты ушул жерде отурушат, департамент капстроительствонун башкы аппараты ушул жерде отурушат, департамент хвостохранилищенин да ушул жерде отурушат. То есть алардын центральный жетекчилиги ушул жерде отурушат, Бишкекте эмес. Министрдин мэрге келгенге зарылчылыгы жок турабы? Андай деле зарылчылыгы жок, себеби бул жерде аппарат бар жетиштүү кызматкерлер бар. Андан сырткары орун басар бул жерде мен түштүк боюнча Баткен, Ош, Жалал-Абад боюнча ушул жерде көрөрүт этип жетиштүү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери борбордо көп болгондуктан нааразычылыктар көп айтылат. Буга чейин дагы министрликти Ош шаарына которуу боюнча пикирлер айтылганы менен андан эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Айжамал Түгөлбай кызы, Мавлян Абдиллаев, ТМЖ жаңылыктары.